大家好，今天讲以下这个词的用法. Salam dostlar. İşa sözünün қолданылышын үйренеміз бүгін. İşa деген bir жолу аткарылган же кыска убакытта аткарылган кыймыл аракетти билдирет. Сүйлөмдүн ичинде тоңца этиш сөздөн кийин келет. Ошол этиш сөз, ошол кыймыл аракет bir жолу болгон же болбосо ушундай кыска убакытта болгонун билдирет. Мисалы, 我看一下. Ну-ка мен көрүп берейинчи. Не на一下钥匙. Сен күлүштү ала кой. Алып ал. Биринчи сүйлөмдүн эси кетет. Этиштен кийин иша. Ушул этиш сөздүн кыска убакытта бир жолу аткарылганын билдирет. Жана андан кийин толуктоо сөздөр кетет. 我问一下老师. Мен мугалимден сурай коеюнчу. Иша деген сөз Кытай тилинин өзгөчөлүгү деп билсек болот. Көпчүлүк учурда ооз эки тилде сүйлөп атканда кыймыл аракеттерге иша колдонулат. 我讲一下. Мен айтып берейин. Айта коеюн. 你看一下. Ну-ка, көрө калчы, карачы деген. Муну кыргыз тилинде биз кайсыга окшоштурсак болот? Мисалы, не на иша яшы. Сен ала койчу, алып бере койчу, келе койчу, айта койчу. То есть бирөөгө бир ишти айтып атканда биз анын бат аткарылышын, ошол кыймыл аракеттин тез убакытта болушун, кыска убакыттын ичинде бүтүшүн каалайт. Өзүм иша сөзүн үйрөнүп атканда түркчөдөгү ошол менен салыштырып үйрөнгөнмүн. Мисалы, түркчөдө мындай сөз бар. Durу verdi. Mesela asansör durу verdi. Aniden kokустан, күтүлбөгөн жерден лифт токтоп калды. Кыска убакытта болду, кыска кыймыл аракет. Sen konuşu ver. Bir nersени айта кой. O kaçı verdi. Ошол кыймыл аракеттин кыска убакытта болгону. Күнүмдүк жашоодо өзүңүз билген этиш сөзүнүн аркасына ишаны коюп сүйлөп көрсөңүз болот. Мисалы, да, уру. Да, иша. Уру, бир жолу уру. Шо иша, сүйлө. Дагы билген этиш сөздөрүңүздүн аркасына колдонсоңуз болот ооз эки тилде. Кайсыл убактарда туура эмес болгон, сиз сүйлөп жатып үйрөнүп алсаңыз болот. Азыр сүрөттөргө карап, аудиону угуп, аудио менен ушул сүрөт бири-бирине дал келеби, келбейби, ошону аныктайсыз. Биринчи өз алдыңызча аткарып көрүңүз. 女儿让我回家的时候买些鸡蛋。女儿让我回家的时候买些鸡蛋。她回来的时候，我正在洗衣服呢。她回来的时候，我正在洗衣服呢。服务员，请给我来一杯咖啡。服务员，请给我来一杯咖啡。爸爸，你别走。爸爸，你别走。 Ал эми азыр туура жоопторун көрөбүз. 女儿让我回家的时候买些鸡蛋. Бул жерде жидан жумуртка деген сөз сүйлөмдүн ичинде турат. Жана нюар кызым, раң деген биздин буйрук этишке окшош башка бирөөгө бир ишти кылдыруу. Раң во, хойжа да шого үйгө кайтып жатканда хойжа, хой кайтуу, май сатып алуу, се, май се, жидан бир канча жумуртка сатып алдырды. То есть бул сүйлөм туура. Экинчи, та хуэлай да шыхо уожың зай сиифуна. Та ал хуэлай да шыхо кайтып келгенде, кайтып келген убакытта. Вот байкасаңыздар, да шыхо. Бул жерде да шыхо, хуэжа да шыхо. Та хуэлай да шыхо. Ал келген убакытта уожың зай, учурчак деп билдирет жың зай. Прям ошол учурда сиифуна кийимдерди жууп атканмын. Си, жуу, ифо кийим. Демек бул дагы туура. 服务员, 请给我来一杯咖啡. 服务员, бул официанттарга карата айтылат негизи. Көп учурда, а бирок 服务员 өзү бир жерде кызматкер. Ушундай айтсак болот, кызматкер. 请给我, мага алып келиңиз.
лай алып келүү. И бей кафе, bir кружка кофе алып келіңіз дейді. Бұл сөйлем тура емес. Себебі бұл жерде міне бар? Чай тұрады. Кофе емес. Кейінгі сөйлем. Баба, не бие зоу. Бұл жерде бие деген сөз башқа біреуге бір нәрсе қылдырбо. Біздегі отрицательный етіштерге қарата отрицательный мүчө бар ба деген. Мисал, айтпа, келбе, сүйлөбө деген мүчөнүн ордун басалат. Бие зоу. Кетпе дейді. Бұл кишinin қарасақ, киімдеріне қарасақ, бұл еркек киши. Демек, бұл кишинеке қыздың атасы болушу мүмкүн. Баба, не бие зоу. Ата, сен кетпе. Зоу, кетүү. Зоу деген өзі басу деген сөзді білдірет. Сөйлемдің içinde қарасақ, кетүү деген дағы мааниси бар. Не бие зоу, кетпе. Айтқанда күлбө. Бие ша, бие шуа, айтпа, сүйлөбө. Бие кан, қараба. То есть бие жөнүндө дагы билдик. Еду. Бұл жерде боштуктарга A, B, C, D, E жок, F коюп чыгыңыздар. Биринчи өз алдыңызча, анан кийин туура жоопту карайбыз. Ушул учурларда сөзсүз видеону паузага коюп өз алдыңызча аткарып көрүңүз. 这个船非常大，可以坐几船 деген кайык, кеме. Бұл кеме абдан чоң экен. 非常 аябай, да, чоң. 可以坐 отурса болот. Ji канча? Рен адам. Ушунча көп адам экен. Бул жерге жоопторду карап көрөлү. Ван бүттү деген сөз. Жин кирүү. Го деген өткөн чакты билдирет. Чен миң. 自行车 велосипед. То есть ди болот, бир канча миң адам отурса болот. Ушунчалык чоң. Чиң жин. 这就是我的房间. Сүйлөмдүн маанисын карасак, 房间 бул менин комнатам. 这是就是 именно ушул. Кийин жо жөнүндө өтөбүз. 这就是我的房间. Именно ушул менин комнатам. Чиңжин. То есть комната жөнүндө айтып атканда бирөөнү комнатага чакырышы мүмкүн, Чиңжин. Кириңиз. 昨天的考试题太多，我没有做。 Кечээки экзамендин суроолору аябай көп экен. 我没有做完. Эмнеге? Кечээки экзамендин суроолору көп болгон үчүн 我没有做完. Жасап бүтпөй калдым. Ван деген бир кыймыл аракеттин бүткөнү, бүтүү деген сөз. 我没做过 эмес, 我没去过中国. Мен Китайга барган эмесмин. 我希望今年能去中国旅游. Эмнеге 没去过 деп атат? Бул жерде 我希望 мен үмүт кылам. 今年 ушул жылы 能去中国旅游. Китайга саякатка бара алам. То есть 我希望деп айтып атканда билсек болот, бул ишти аткарыла элек. Үмүт кылып атат алдыда. То есть 我没去过 мен бара элекмин. 对不起，我不能和你一起去买自行车了。没关系，我知道你很忙. Бул жерде акыркы вариантыбыз калды. Мо этиш сөздөрдүн жана санатууч сөздү май сатып алуу деген сөздөн кийин колдоно албайбыз. Бир гана зат атоочу сөз бар. Ал дагы 自行车. Демек, F'ти белгилейбиз. Суроолоруңуздар болсо жазыңыздар. 再见.